бирок кыргыз ишенеби ошого? Мисалы үчүн азыр технология бар. Үйүңгө туруп добуш бересиң интернеттен. Анан бирок ошондо интернеттен чыккан результатка Сарпаштын кнопкасы бар, жасап койду деп эртең ишенеби? Ошол да керек да бизге. Ошондуктан андай шайлоолор бар дүйнө жүзүндө ишенет. Мисалы үчүн үйдө отуруп деле электрон цифровой подписиң бар, биометрик карточкаң бар, модемдик саласындагы үйүңдөн отуруп алып добуш берсең да болот. Биз ал технологияны сунуштай алабыз. Бирок кыргыз ишенбей коет да, ошонун кемчилдиги бар. Азыр бул жерде Тайырбек Дүшүкевич айтты. Кыргыз ишенеби же ишенбейби? Кыргыз ишенет. Эгерде таза, чындык, акыйкатта. Анан мен айтып кетет элем. Урматтуу депутаттар, урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөттүн мүчөлөрү, кыргызчылык, кыргыз деп айтпай, биз кыргыз, биз мына таза шайлооду өткөздүк. Биз мына президенттик жергиликтүү шайлоону өткөзүп келе атабыз. Ошо кыргыз кылып атат ушуну. Жаңы технология алып келип кыргыз кылып атат ушуну. Анан кыргызчылык деп өзүбүздүн кем кылбай, биз өзүбүздү жогору көтөрөлүк. Кыргыз мына парламенттик республикага айландык. Кыргыздар мына ошол премьер-министрди депутаттар шайлап атат. Коалиция деген түшүндүк кыргыздар. Ошон үчүн кыргыз деп, кыргызчылык деп тигиндей мындай мен ойлойт элем, мындай бизди кем кылбай жогору көтөрөлүк, урматтуу депутаттар.